Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen nafi'an. Hurmatlı şeyhlerim, biz Muhtasarul Kudri atlı kitapten sabağımızda ulantudabız. Өткен темада қирон темасын айттық. Қирон ажылығын атқару эмне экен? Жалғыз ажылық кылуу менен таматтудан эмне дедик? Жакшыраак. Бүгүнкү темабыз Кудайым буйрса таматту темасы. Çünkü бұл ажылықтың дагы bir түрі. Таматту деген сөз, жигиттерим. Таматту деген сөз бұл не екен? Мата, буюм. Мындайча айтканда нақ пайда дегенди түшүнүк да. Пайда берүүчү нерсени не деп коет экендер? Таматту деген мата деген сөздөн алынганда пайдалануу деген сөз. Ал эми шариаттагы мааниси бул ажылык айларында, ажылык айлары кайсылерде? Şavval, Zulqada, Zulhijja. Мына ушул айлардын ичинде умра жана эмнени аткаруу? Ажылыкты экөөнү бириктирип аткарууну не деп коет экендер? Таматту деп коет. Мындагы эрежелери бар, эми мындай подробностьга кирип кетпейин, шар'ий маанисинен. Bismillahirrahmanirrahim. At-tamattu afdalu minal ifradi indana. Биздин мазхабтын, Ханафи мазхабтын көз карашы боюнча таматту ажылыгы жалгыз ажылыкка караганда жакшыраак дейт. Биздин небиз? Ханафи мазхабтын көз карашы боюнча эмне экен? Кирон эң жакшы болсо, анын артынан эле эмнеси жакшы экен? Таматту, анан жалгыз ажылык. Хашиясын карасаңыз, бул эң туура пикир. Албетте Абу Ханифа рахматуллахи алейхиден жалгыз ажылык кылуу таматтудан жакшыраак деген пикир дагы келген. Бирок ал неме эмес? Ал пикир туура эмес. Бул пикирди алымдарыбыз эмне дешкен? Туура дешкен. Түшүнүктүбү? Таматтунун эрежеси кандай? Вал мутаматтиу ала важхайни. Таматту кылуу бул эки жол менен болот. Эки түрдө. Эки ыкма менен. Таматтунун канча ыкмасы бар экен? Эки. Birinci mutamatiun yasuqul hadiya ve musamatiun la yasuqul hadiya. Birinci türü tamattu kılıuçu deyt, özünün hadiyasını janagı Mekke'ye al barıp soya turgan nersesini misal tövösü deysiz ne deyiz? Oşonu emne kılat? Aldına salıp ayda barat. Çoğu al barat degen söz. İkincisi emneken tövösünün çoğu ne kılbayt? Al barbay janagı soya turgan nersesini. Eki tür. Ol ököөнүн эки башка ыкмасы бар. Азыр китептин эси баяндайт. Васифату таматтуи айябтади аминал миқати фаюхриму бил умрати ва ядхулу макката фаятуфу лаха ва яс'a ва яхлиqu ав юқассиру ва қад халла мин умратихи. Таматтунун сыпаты дейт төмөнкүчө. Миқаттан ихрам байлайт. Кадимкидей баратта миқаттан эмне кылат экен? Миқаттан баштайт, миқатка барганда умрасы үчүн ихрам байлайт. Киронда эмне эле? Өкөөнү, миқаттан бирок өкөөнү бирдениге ниет кылат эле. Бул жерде андай эмес. Бул жерде умрасы үчүн не кылат? Ихрам байлайт. Башкача айтканда ихрамды ниет кылат. Талбия айтып, талбия айтканча эмне кылат? Ихрамды ниет кылат. Ва ядхулу Макка, Меккеге кирет. Фаятуфу лаха ва яс'a. Меккеге киргенден кийин ошол умрасы үчүн таваф кылат. Түшүнүктүбү? Умрасы үчүн эмне кылат? Таваф кылат таксырым. Таваф кылат да ваяс'a, анын артынан Сафа Марвага чуркайт. Сафа Марвага чуркагандан кийин жанагы мурунку сабактарда айтканыбыздай чачыны толугу менен алат, же болбосо кыскартат. Түшүнүктүбү? Лиси кылат жене кыскартат. Ошо мурунку эреже 4төн 1 бөлүгүнү алуу эмне? Vacip, толук алуу мустахаб амалдардан. Ва қад халла мин умратихи. Мына ушундай кылгандан кийин бул умрасы не болду? Бүттү. Умрасыдан кутулду. Умра амалдан кутулду. Эми эмне кылат? Ва яктау талбията иза ибтата бит-таваф. Бул киши жанагы жалгыз ажылык кылганда эмне кылат? Барып таш атууду баштаганда талбияны токтотот эле. Эми бул түр адам Tavafты баштады, эмнени токтотот? Талбияны токтотот. Таматту кылган адам умрасынын тавафын баштаганда эле эмнени токтотуп коет экен? Талбияны токтотот. Ва юқиму би Макката халалан. Меккеде халал абалда калат. Халал дегени ихрамсыз.
Жанагы шампунь менен жуунса боло берет, атыр духи коюнса не боло берет, тигилген кийимдерин кие берет, тырмактарын алып кыскартса боло берет деген маанини айтмакчы. Ихрам кийип алган адамга ошолор болобу эле? Болбойт эле. فإذا كان يوم التروية أحرم بالحج من المسجد الحرام. Эми качан тарвия күнү болсо, тарвия күнү кайсы күн эди? 8-числа. Зулхижжа айынын 8-числасы, Курбан айттан 2 күн мурун деген сөз. Мына ошол күнү фарз ажылыгы үчүн Масжидул Харамдан эмне байлайт? Ихром байлайт. Таматту кылгандар месни болуп эсептелет. Түшүнүңүздөр, таматту ажылыгын кылгандар бул ошол 10-15 күнүн аралыгында эмнеден чыкпайт? Меккенин ичинен чыкпагандыктан Минага көздөй. Булар месни болот да, жергиликтүү адамдардын катарына кошулуп, ошого кошулгандыктан булар неден ихрам байлайт? Харамдан ихрам байлайт. Болбосо эгерде чыгып туруп байлап кириш керек эди да. Бирок бул фарз ажылыкка кайдан байлайттар меккеликтер? Харамдан байлайт. Ошон үчүн фарз ажылыкка харамдан байлайт. Умрага хилден байлайт меснилер. Ошон үчүн Масжидул Харамдан ихрам байлайт. 8-числа деди го. Бул именно ошол 8-числа байлоо милдет эмес. Эгерде каласа бул 8-числадан мурун да эле байласа боло берет. Түшүнүктүбү? Эми бул ошол акыркы күнү ошол 8-числага ошол немеге жакыныраак байласын деген эле максатта. Хоп. Андан кийин эмне кылат эми? Ва фа'ала ма яф'алухул хаджул муфрид. Жалгыз ажылык кылган адам кандай амалды аткарса, бул дал ошол амалдарды аткарат дейт. Түшүнүктүбү? Дал ошол амалдарды аткарат. Болгону бул не кылбайт? Тавафу тахия бар го, тавафил кудум. Ошону кылбайт. Түшүнүңүздөр, жалгыз ажылык кылган адам эмне кылат де биринчи? Тавафи кудум кылат эле. Туурабы? Мындай саламдашуу кеген. Ошону бул ал ишти кылбайт эми. Ва алейхи даму таматту. Мына ушул амалды аткаргандан кийин эми не кылат бул немеге? Жалгыз ажылык кылган киши сыяктуу аткарды да. Бүткөндөн кийин эмне кылат? Жанагы таматту кылгандыгы үчүн кан чыгарат. Бир кой соёт дейли. Бул жанагы киронда айтканыбыздай, эки амалды бир жерде аткарып, ошонун шүгүрү, бир коён менен эки окту атып, тура болду. Кудай Таала ошондой кылууга эмне берип жатат буга? Мүмкүнчүлүк ошого шүгүр кылып, ошондой бир шариатта эреже коюлган, ал кан чыгарат. Фа иннам яжид ма язбаху сама саласата айямин фил хаджи ва саб'атан иза ража ила ахлихи. Эгерде сойгонго эчтеке таппаса, акчасы жок, коюну айда барган эмес, төбөсү чогуп алып барып сое турган төбөсүн алып барган эмес. Бул эмне кылат эми бул киши? Зарания билет да, жанагы кирондогу сыяктуу. Билет эмне? Сатып алганга акчам жок, коюм жок жанымда союш үчүн. Бул зарания алдын ала орозо тутат. Акыркы күнү кайсы күн болот? 9-числа. Арафа күнүнө чейин орозону бүтүрөт. Арафа күндө орозону бүтүрөт. Васаб атан иза ража ила ахлихи. Жана 7 күн кайра үйүнө кайтып келгенде тутат. Жана кирон сыяктуу да кыскасы. Амалдардан бүткөндөн кийин ошол Меккеде деле тутса боло берет. Бирок кайтып келип деле тутса боло берет. Ва ин арадал мутаматтиу айясуqal hadiya ahрама ва саqa hadiyahу. Ал эми эгерде таматту кылган адам, таматту кылам деген адам өзүнүн жанагы сое турган хадиясыны чогуу алып барууну ниет кыла турган болсо, айда барууну, чогуу жетелеп алып неметип алып барасыз эми жана хадияңызды, мына курбандык чала турган нерсеңизди чогуу алып барууну ниет кылса не кылат экен? Ахрама ва саqa hadiyahу. Бул да эле ошол умрасыга ихрам байлап, ошол хадиясын эмне кылат? Айдап барат. Бул түр, мына бул хадияңызды чогуу алып баруу, жанагы хадиясыны чогуу алып барбаган таматтуга караганда бул жакшы болот. Афзал бул. Бул түрү биринчи түрүн аз айттык го. Ал түргө караганда бул түр эмне экен? Жакшыраак болот таксыры. Түшүнүктүбү? Эми фа ин канат баданатан қалладаха бимазадатин ау наалин. Эгерде ошол айдап кетип жаткан немеси, алып барып жаткан курбандык чалып Кудай Тааланын хадия кылып союйн деген нерсеси бар го курбандык күнү. Төө болсо қалладаха дейт. Қаллада дегени мындайча айтканда таклид деп өзүнөн айтат. Мына адам мойнуга мончок тагат го аялдар. Жаш балдар жанагы динди жакшы түшүнбөгөн балдар ар түрдүү сепичка мепичкалар тагып алат го. Ошол төбөгө ошондой эмне байлайсыз?
Sepçika emес. Bul özünün erejesi menen misalga jana жүннөн ийриппи эмеге мойнуга байлайсыз. Бул жерде китепте өзү мазада деп коет. Мазада дегени таксырдан бул териден жасалган бир чанач сыяктуу нерсе. Ошону неметип мойнуга эмне кылып коесуз? Тагып коесуз, ал белги болот. Мурунку доорда ушундай эле. Ошондой кылып койсоңуз эч ким жолдо тийишпейт. Любой адам көрсө, бул кайдан Меккеде сойлат экен, харамда. Бул ошол Меккенин акысы экен деп туруп эч ким ага тийишпейт эле да. Бул эмненин белгиси? Курбандыктын белгиси болот. Же наал илип коет эле, бут кийим. Ошол доордун өзүнүн кандай бут кийими болсо, да неметип мойнуга байлап тагып коет эле. Бул ненин белгиси болуп калат ошондо, таксыларым? Курбандык экендигинин белгиси болот. Ошону айтат, таклид дегенде ошону айтат. Ва аш'арал баданата инда Аби Юсуф ва Мухаммад. Эгер төбө боло турган болсо, төбө ишар кылат дейт. Ишар дегенин мааниси ошол төбөнүн сол жагынан, сол өркөчүнүн сол жагынан түйүнөн бар го, бир неме менен сайып, кичине терисини не кыласыз? Кесип, канатып, ошо каныны неметип коесуз, сүрүп коесуз таксыры. Түшүнүктүбү? Бул эмне болот? Бул жанагы неме сыяктуу. Мойнуга сепчика сыяктуу, таккан сыяктуу, бул да эле ошол Меккеге алып барып сое турган хадия экендигине белги боло берет, аламат болот. Ошондой кимдин көз карашы бул бирок? Абу Юсуф менен Имам Мухаммаддын. Мына өзүлөр чечими дейт. Ва хуа яшуққа санамаха минал жанибил айман. Оң жагынан не кылат? Кесет дейт. Кээ-бир китептерде не деп келет? Сол жагынан деп келет. Кыскасы сол жак төбөсүн, өркөчтүн сол жагынан бу, оң жагынан бу кичине канатып эмне кылып коесуз? Сүртүп коесуз. Ушул сөзгө фатва берилген. Мына ушул сөзгө фатва берилген. Бирок вала юширу инда Аби Ханифа. Абу Ханифа рахматуллахи алейхинин көз карашы боюнча бул мындай кылуу мүмкүн эмес. Эми Абу Ханифа рахматуллахи алейхи буну эмне деген рухсат бербегендигин эмнеси бар, себеби бар. Бул өзүнүн доорунда бир аз туура эмес, көбүрөөк мына терини кичине канатып коем деп кесип, мына этине чейин мындай тереңирээк кесип салгандыктан, ошол зыянга учурап калгандыктан бар го, көбүрөөк кыйналып, ошол себептен тыюу салган дейт. Негизинен бул нерсе эмне кыскасы бар. Түшүнүктүбү? Хашиясыга түшүп карасаңыздар, Меникиде 5. Ва кала Тахави ва Шейх Абу Мансур ал-Матуриди инна Аба Ханифата лам якрах аслал ишар. Имам Тахави менен Абу Мансур ал-Матуриди рахматуллахи алейхилер мынтип айтышкан экен. Абу Ханифа рахматуллахи алейхи бул кан чыгаруунун жана канатып коюунун негизини не кылган эмес, макрух деп айткан эмес. Ва кайфа якрахуху ма иштахара фихи минал ахбар. Абу Ханифа кантип эле дейт муну макрух деп айтсын. Бул тууралуу келген хадистер өтө көп дейт да. Хадистер бар бул тууралуу дейт. Абу Ханифа ошол хадистерди билип туруп макруга чыгармак беле дейт. Ва инна ма кариха ишара ахли заманихи allazi yukhafu minhu al-halak. Көрдүңүзбү? Абу Ханифа өзүнүн доорундагы жанагы ошо кан чыгарууду не кылган? Тыйган дейт. Себеби ал доорда көбүрөөк кесип койгондуктан, этини да жырып салгандыктан бар го. Этини да кесип салгандыктан. Анын себебинен жанагы төбөңүз өлүп калуунун коркунучу бар болгон дейт. Ошол себептен тыйган. Бирок негизинде эмне экен? Бул нерсе бар. Эми биздикилер андай кылбайт таксы. Бул ошол жакын арада жашагандар балким ошондой немелерини, төбөлөрүнүн немелерин айда барыштары мүмкүн. Түшүнүктүбү? Эми эмне кылат? Кыскасы бул түрдөгү кичине эрежеси башка болот, карагыла. Фа иза дахала Макката тафа ва саа. Меккеге кирген кезде таваф кылат, сай кылат. Эмнеси үчүн таваф сай кылазы? Умра. Валам яхлил хатта юхрима бил хаджи яумат тахририя. Таваф менен сай кылат, чач албайт, көрдүңүздөрбү? Таваф менен сай кылат, токтойт. Ошол бойдон турат. Адал болбойт. Ихрамдан чыкпайт. Жана тырмак алуу харам, мүмкүн эмес. Чач алуу мүмкүн эмес. Түшүндүңүзбү? Бүт мүмкүн эмес болуп турат. Hatta yuhrima bil hacci yawmat tarbiya. 8-ci sırada kayra emne baylayt? Kayra farzı üçün ihram baylayt. Gördünüz mü? Munusundan çıkmay turup kayra emnege kirip gitti? Farzga kirip gitti. Çünkü fa in qaddamal ihrama qablahu jaza. Eğer de bu gündörden murun dayda ihram baylasa tarbiya gününden. Neyken? Bolat aldaylı. Wa aleyhi damut tamattu'i. Bul kişiге dagın oşol tamattu kılığının kanını çıgarуу moynuga emne bolot? Mildet bolot. Janaga aytkanыбыздай Kurban ayet günü emne kılat? Soyot, şükür kılıp. Fa iza halaka yawman nahri faqad halla minal ihramayni. Bayağı Kurban ayet günü çaçını algan kezde de iki ihramıdan adal bolot.
umrasıdan dagın kutulat, nesiden dagın? Farzıdan dagın kutulat. Çünkü birinci misalda, birinci süret tamattuda kandaydı? Umradan bütetiler, çaçını alıp, alıp, 8. sılada emne kılatılı? İhram. Bu yerde iki ihramdan kutuluğu için Kurban ayet günü çaçalat balıp. Ortada çaçalbaydı köyün ortasında. وَلَيْسَ لِأَهْلِ مَكَّةَ تَمَتُّعٌ وَلَا قِرَانٌ Mekkelikler için tamattu menen qiron kılığa bolboydu. Çünkü وَاِنَّمَا لَهُمُ الْاِفْرَادُ خَاصَّةً Bularga tek gana calğız acılık kılığa boladı. Umra kıla turgan bolsa calğız kılar. Farz acılıkты kıla turgan bolsa calğız kılar. Biz siyaktı Құдай Таалам бізге болған бір жақшылығы, бір отолы не қылып алсын, екі ибадатты атқарып алсын деп, бұл алыс жерден барғандар үшін Құдай Таала бір мүмкіншілік түзіп берген бұл нәрседе. فَإِذَا آدَ الْمُتَمَتِّعُ إِلَى بَلَدِهِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الْعُمْرَةِ وَلَمْ يَكُنْ سَاقَ الْحَدْيَ بَطَلَ تَمَتُّعُهُ Eğer tamattu kılgan adam deydi. Tamattu kılgan adam hacılık ayları Şavval'da misalıga bardı da ne kıldı? Umrasın bütürdü. Birok hadiyasını al bargan emes da bu. Hadiyasını al bargan jönle birinci tür. Birinci tür tamattu kılgan adam hadiyasını al bargan tamattu niyeti menen bardı misalga. Şol nemede kıldı da. Şavval ayında, Zulqada ayında umrаны atkardı. Atkargandan keyin kayra özünün үйüne keldi taksırın. Çünkü kayra özünün үйüne kelse batala tamattuhu, onun tamattusu bozuldu. Nege? Nege? Sebebi bu үйüne kelbeş kerek edi. O bir saparda bargan kezinizde, şu bir sapar menen Mekke'ge barganыңızda ekten amalda ne kılış kerek edi? Janakı aytkan ereje men atkarış kerek edi. Bul ortada umrаны bütürüp үйüne kelip kayra barıp jatadi. Oşoň üçin munuka emne bolbay kaldı? Tamattu bolbay kaldı. وَمَنْ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجِّ فَطَافَ لَهَا أَقَلَّ مِنْ 4 أَشْوَاطٍ ثُمَّ دَخَلَتْ أَشْهُرُ الْحَجِّ فَتَمَّمَهَا وَأَحْرَمَ بِالْحَجِّ كَانَ مُتَمَتِّعًا Emin qarаңызlar, kimde kim hac aylarından murun umranı niyet kıldı. Mesela Şeyh Cumadil bardı da Şavval ayı kirelek emneni başladı? Umranı başladı. Umranı başlap fatafa laha aqalla min 4 aşvatin. 4 yoludan az tavaf kıldı umrası için. 3 yolu tavaf kıldı değil de 3 yolu tavaf kılıp toxtatıp koydu. Summa dakhalat ashhurul hac. 3 yolu tavaf kılgandan keyin anan Şavval ayı kirdi. Şavval ayı qaysı ay bolat? Acılık ayları. Kirdi. Fatammamaha. Kalgan 4 kuruktu Şavval ayında atkardı Cumadil. Çünkü ne olat bu? Kana mutamattian. Bu kişi tamattu kılgan bolu eseptilet. Çünkü ondan ki bar farzda atkarsa bununki ne olup kaldı? Tamattu olup kaldı. Birok fa in tawafa li umratihi qabla ashhuril hajj 4 ashwatin fasaidan. Thumma hajja min amihi zalika lam yakun mutamattian. Birok eğer de Cumadil umrası için bayangı Şavval ayı kirgiçe 4 yolu aylanıp anan kalgan 3'ünü acılık aylarında aylana turgan bolsa, anan oşol жылы farz acılıkta atkarsa, emneken bol tamattu kılgan bolu eseptelbeydi. Bol kalbutta ne kılgan bol kalat? Calğız acılık. Umranı hacılık aylardan murun atkardı, anan emnen ayda atkardı acılıktı, calğız atkardı. Çünkü kıskası tamattunun erecesi uşul taksırlarım. Tamattu bolup esepteliş üçün acılık aylarından murun eğer de ihram baylagan bolsa, Şavval ayından murun misalga ihram baylagan bolsa, Ramazan ayında ihram baylagan bolsa, anan oşonun 4 yolusunu tavaf kılgandan keyin anan acılık ayları kirse, bu ne olup eseptelbeydi? Mutamatti olup eseptelbeydi. Birok eğer 3 yolu ağınsıda aylanıp 4 yolu Şavval ayında aylansa, anda oşol жылы farz acılıkta atkarsa, bu tamattu olup esepteledi. Da janagı jokordagı erejелер moynuga mildet bolot. Al kandaydı? Emne soyot? Kurbandık soyuş kerek bolup kalat. Düşünüktübü sözüm? Ve ashhurul hacci Şavvalun ve Zulqa'dati ve aşrul Zilhicceti. Acılıktın ayları 3'ü Şavval'dan baştalat Zulhicce ayının 10. sırasına çeyin. Uşul nemeler olur. Ramazan ayından keyin degen sözde. فَاِنْ قَدَّمَ الْاِحْرَامَ بِالْحَجِّ عَلَيْهَا جَازَ اِحْرَامُهُ وَانْعَقَدَ حَجُّهُ Eğer de bir adam deydi,
farz acılıkka bolgon ihramını mına uşul aylardan murun baylasa dagın bolot. Uşul acılığı ne bolup eseptilet? Acılık bolup eseptilet. Bolgonu makruh bolot, bilesiңер, murunqu sabakta da aytkanмын. Acılık ayları kirgenden keyin anan baylaş жақшы. Nege? Aga çeyin bir adam gana sabır kılıp janağı erejelerini buzbay ne kılalat? Jüre alat. Bir adam gana. Men degенday takvaçılığı bolgon adam buzbay jürüşü mümkün. Başka adam buzup alat jönele. فإذا حاضت المرأة عند الإحرام اغتسلت وأحرمت وصنعت كما يصنع الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر. Eğer dedik ihram baylagan kezde ayal etekkir bolup kalsa. Miqatqa kelgen kezde ayal emne bolup kaldı? Etekkir oldu. İghtasalat, al ne kılat? Junat. Bu junuk emne üçün ede? Darat üçün emes, tazalık üçün. Oşun üçün bunun moynuga da junu olur. Junat ve ahramat, ihramın kiyet. Acıke emne ne kılsa bol da oşonu kılat, bolgonu bol ne bolbayt? Etekkiri toqtoğongo çeyin tavaf kılalbayt. Kütüp durat da etekkiri toqtoğondan keyin anan emne kılat bol? Tavaf kılat. فإذا حاضت بعد الوقوف بعرفة وبعد الطواف الزيارة انصرفت من مكة. Andaktan eğer de vukuf Arafat'ı atkardı, tavaf ziyaratı atkardı, anan eğer de etekkir bolup kalsa, bol emne kılat? Üyüne kaytıp keteveret. Onun moyundan ne düşüp kalat? Tavafu sadr. Sadar düşüp kalat. Al vacip edek o. Al moyundan ne olat emmi? Düşüt. Wala şey'a aleyha li terki tavafi sadar. Mına ошол tavafi sadarda taşlagandığı üçün anın moynuga eç teke mildet bolboyt. Sebebi bul kişi üçün al ne bolup eseptilet taksılarım? Üzürü bolup eseptilet. Düşünüktübü? Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.